Эң биринчи биздин талабыбыз Тазабек Сарпашев бүгүн ушул зданиядан кетиш керек. Соктойбузбу мени? Saniyelerin başı Tayyip Sarpaş'ta başladık. Ayağına tel çıkavuz biz. Talap kılavuz. Bu ol hükmet olmadı. Bu ol birlik olmadı. İyi ki birlik benim. Güreş hükmetine gelin. Бүгүнкү жыйынтык эми биз ошо урматтуу президент Садыр Нуркожоевич тапшырмасы менен бул жерде ушул активист балдар, мындай элдер ушул өздөрүнүн көйгөйүн билдирип Садыр Нуркожоевичке жиберишкен экен. Садыр Нуркожоевич бизге тапшырма берип, бүгүн келип эл менен сүйлөшүп, элдин көйгөйүн угуп, алардын талаптарын угуп, бүгүнкү күндө ошонун үстүндө иштейбиз. Эми жөн эле мындай сүйлөп калбастан жыйынтык чыгарабыз Магазинді алдырмайдыңар, мэрияға қарап, жерлерді алдырып алғар, Сарпаштың күшімен алдырып отырсыңар. Соттаушыларды. Бұлар ал, Сарпаш мүлк фондында иштеп тұрғанда алып, қаяқта бұл Құранды қармаға айтам деп ұмытып. Мен сілерге азаптықты алып келіп тарттырған адам да бар. Мэрияға ғана. Мэрияға алдырғаныңар қалыппы мына Құдай тұрады. Региондар аралык, жада калса мамлекеттер аралык кылмыштуу иштерди кылып отурган Таyyip Сарпашев канчалык алыңыздар жетет? Бүгүн сиздер Садыр Нуркожоевич Жапаровго түз жеткирсеңиздер ушу сөздү эле. Мына эл мындан кийин макул Tayyip Сарпашев өзүнүн мындай курактарын алдап алып коюшу мүмкүн. Бирок прогрессивдүү жаштарды, келечекте өнүктүрөбүз деген жаштарды эч качан сатып ала албайт. 100 чыкса 5 күндүктө өтүп кетет. Таyyip Сарпашев эртең күн эсептешер күн келет негизи. Андан кийин областтык деңгээлде комиссия, райондук деңгээлде комиссия, андан кийин жаштардын катышуусунча ушул уюштуруучулуктун демилгеси менен түзүп берип, ушул ишти карап бериңиздер. Дыкааттык мамиле биздин сизге болгон талабыбыз. Кийин Tayyip Сарпашев токтогул эле майкандаган десеңер жаңылышасыңар. Могу көлдө дагы Ысыкөл облусунун Ананьев айылында дагы ошо карапайым элдердин жерин чыгылдатып алып 30 гектар жерге амалга отургузган. Биз өзүбүз барып көрүп келебиз. Мен өзүм менен сайып көргөзөм ошоңчу. Бизде сал эле мындай бир мамлекет салган, илгери союз салган сал чоңураак мекемелерди, чоңураак жайлар бүт эле Сарпаштар приватташтырып алган да. Азыр бизде эч ким деле укпайт. Мисалы үчүн өзү бир жер алсаң, там салам деп участка алсаң, 3 жыл там салбай койсоң, мамлекет алып койт го, кайра башка бирөөгө өрүп коет, сен сала албайт кезинде. А эмне үчүн бул Сарпаштар ошол закон иштебейт дейм да. Мен эми ушунча болду айтайын. Бизге Кошалиев Кундуз Сулайманович деген Камчыбек Кылычбаев кош берген. Ушул жар токтогулду көзөмөлгө алып ушул жака жардам бергиле деп. Ушул киши силерге барып таап калат деп. А бул кишибиз болсо келди, Сарпашев, Жийдебек, Кашканат дегендерге бирикти, чай ичишип эле жүрөт. Биздин эме тияка жетпей атат. Камчыбек Кылычбаевга мурда бир эмелерди жеткирчик, азыр жетпейт. Биз эмнеге ачык айта албайбыз, эмне коркобуз? Пускай биз өзүбүздөн деле балдарды чыгарып алабыз, бирок ар ким өзү ишенген адамдарын алып келген, биз ошолорду колдоп мамлекеттин эмесине жардамыбыз кылып атабыз. А бирок Кундуз Кошалиев болсо канча звондойт деп айтабыз, ушул жакта көйгөй. Могу көсүргүчтөрдүн машаны биз могундай фактылар менен абгезек дагы караттырып айтат. Анан биз кандай эме кыларыбызды өзүбүз деле билбей калдык. Урматтуу активисттер, урматтуу чогулуштун катышуучулары, бизге биринчи азыр ушу Сарпашевдардын маселеси чечилип кала турган болсо, башка ишке далалат кылсак болот. Акчалар кайга кетти деген маселе коюп атасыздар да туурабы? Биз эчтеке көргөн жокпуз. Мындан кийинкиси максаттуу кетсин деп. Ошол боюнча кетели болду маселе. Кудайга шүгүр өкмөт башчыбыз президент Садыр Нуркожоевич Жапаров биздин резолюция кабыл алган, биздин элдин мындайча айтканда кайрылуусуна жооп берди. Мына
райондун акими баш болуп, областтын губернатору, күч түзүмдөрүнүн, областтын күч түзүмдөрүнүн башчылары баары келип отуруп, бүгүн бизге ошо 4 маселени биз койдук. Мен Кошоев Адилет, Кызыл Өзгөрүш айыл өкмөтүнүн тургуну. Тайырбек Сарпашев боюнча бизден Кызыл Өзгөрүштө өзүңүздөр билгендей 6 ай кыш, мисалы 5 ай кыш болот. Биз айылдын тургундары мал менен жашашат. Мал менен жашагандыгы тууралуу бизден жайытка, основном бизге жайытка багыт алабыз. Ошо бизден 800 гектар жерди Тайырбек Сарпашев мыйзам салып койгон. 800 гектар сандык болду. Ошого биз нараазычылык болуп чыгып, мынакей менин жеке Өзгөрүш айыл өкмөтүнүн атынан айтайын. 800 гектар жерде биз элибиз мал менен жашап атканда ошол жерде мыйзам салгандыгына биз каршы чыктык. Ошо менен бирге жүрөгүмдө болгон Тайыр Сарпашевдин басып өткөн туура эмес мыйзамсыз жолдорго баргандарын баарын айткыбыз келди. Мынакей кече күнү митинг болду. Митингдин жыйынтыгына резолюция кабыл алып, ошондо кат жазып, каттын жыйынтыгы менен Кудай буйруса, губернатор баш болуп келип кетишти. Эми губернаторлор келген жыйынтыктын жыйынтыгы мына комиссия түзүлө турган болду. Мамлекеттик деңгээлде ошо менен бирге жарандык активисти, Токтогул администрациясынан баары биргеликте Кудай буйруса комиссия түзүлө турган болду. Ошондой эле спецфонддун мыйзамсыз акчалар жумшалганы, Тайыр Сарпашевдин мыйзамсыз байгандыгы боюнча, ошондой эле жанагы жайыттарды мыйзам салган боюнча дыкаттык карайбыз деп убада берип кетишти. Биз ишенебиз, Кудай буйруса, баардыгын ошол убадалар